Eң жинден сақтана тұрған эле амал сүннөт көп экен бул. Колуңузду жууп тамак жеңиз. Бисмилла деп үйүңүздү ачыңыз. Бисмилла деп жабыңыз. Тамакты оң кол менен жеңиз. Тамактын үстүн бисмилла деп жабыңыз. Үстүн жаба албасаңыз, эчтеке жок болсо мына окшогон узун чыбыкты, мындай кылып коюп коюңуз. Мына, мындай кылып туруп. Үстүнө мындай кылып коюп коюңуз. Идиш аяктычы, эгерде тамагы болсо. Идиш аяк бошпу? Үйдөгү идиш аяктарды жубай жатпаңыз. Жууп жатыңыз. Мондайларды мондан аңтап коюңуз. Түшүндүңүзбү? Ажаткана киргенде сөзсүз сол бут менен. Сөзсүз дуаны окуп кириңиз. Саркы кечки пайгамбардын айткан дуалары бар. Ошого бекем болуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө сүннөттөрүндө үйгө киргенде салам сөзсүз. Аят-ал Курсини окуңуз. Аят-ал Курсини. Аят-ал Курсиден жин жаман коркот. Түшүндүңүздөрбү? Кайсы үйдө Бакара сүрөсү узунураак окулса, ал үйгө сыйкыр, жин, кара дуа вообще жакындабайт ал. Эсин таппай калат алар. Бирок кайсы үйдө Бакара окулса, пайгамбардын нурлуу амалдары бар. Саркы кечки дуаларды обязательно. Жатаарда Ихлас, Фалак, Насты окуп, колуңузга дем салып, пайгамбар түү деп дем салып, биринчи башынан, мойну ашык улагынан, кийин колдору кайерге жетсе, алты дене аркасы полный 3 жолу кылат.